Салам достор. Кече болуп өткөн Кыргызстан-Иран оюнунан кийин жалпылай футболчуларды эки жакшы жаман оюн тартуулады деген топко бөлүүнү туура көрдүм. Эгер сиздер даяр болсоңуздар, телефондун үнүн көтөрүп экранды чоңойтуп алыңыз. Мен баштай берейин. Алгач Эддар Балачы Ержан Токотаев. Албетте, бул суперменибиз мурда бизди мыкты сейвтерди жаратып көбүрөөк куткарган болчу. Тилекке каршы кечээки оюнда өзүн мыкты тараптан көрсөтө алган жок. Ошол себептен 40-60% жаман оюн көрсөткөн оюнчулар тизмеден орун алды. Ортоңку коргоочу Тамирлан Козубаев. Бул футболчу кечээ анчейин көп ката кетирбеди, бирок ошого карабай анчейин да өзүн көрсөтө алган жок. Капитан болгонуна карабастан оюнда таптакыр көрүнө алган жок. Ошол себептен мен бул оюнчуну жаман оюнчулар катарына коштум. Ошондой эле экинчи коргоочу Элдияр Зарипбеков чындыгында коргонуу бөлүгүндө кара жумушту аткарды. Аны алдындан көрбөсөк да, өз позициясында керемет оюн көргөзө алды. Ошондуктан ал 70-30% жакшылар сабында. Арслан Бекбердинов дебюттук беттеш болгонуна карабай 90 мүнөт чуркап каршылык көргөзө алды. Болгондо да Иранга каршы беттешти. Албетте, Иран каршы чабуулда экинчи голду киргизгенде Арслан Бекбердинов подкат аркылуу топту алууга умтулду, бирок анысы ийгиликсиз болуп калды. Ошондой эле биринчи голду да анын кетирген кемчилиги деп аташ кыйын. Андыктан ошол катасы жакшылар сабына кирүүгө мүмкүндүк бербейт. Бирок Иранга каршы болгондо да алгачкы беттеште тынымал ойногондугу үчүн мактоого арзайт. 50-50% ортодо. Сол жана оң канат коргоочуларыбыз Эрмек Кенжебаев жана Александр Мишенко алгачкы бөлүмдө чабуулга чыгып, кайра коргонууга түшүп, аябай эле көп күч коротуп алышты. Ошол себептен да 3-чү гол Эрмектин канатынан кирди. Бирок бир катачылык менен бүткүл 90 мүнөттүк ийгиликтүү жүрүшүн жаман деп айтуу кыйын. Жаш болгонуна карабай коргонууда ишенимдүү оюн тартуулашты. Ошондуктан эки оюнчу дагы 75-25% жакшылар сабында. Жарым коргоочу Алимардан Шукуров дагы биринчи бөлүмдө коргонууга көбүрөөк жардам берип, каршы чабуул учурунда алдыга чыгып жатты. Бирок ийгиликсиз жыйынтык. Качан гана Эрбол Атабаев түшкөндө Алимардан өзүн жеңилдетип, толугу менен чабуулга кошулуп, мыкты пастарды жеткизе алды. Буштамадан дагы көтөргөн жыйынтыгы гол менен аяктады. Андыктан 75-25% жакшылар курамынан кошулду. Ошондой эле Адылжан Абдрахманов толук кандуу жан берип ойноп, алгачкы бөлүмдө чабуулга да, коргонууга да кошулуп жатты. Кара жумуштун баарын аткарганда пенальтини иштеген да ушул баатырбыз. Андыктан шек күмөнсүз 80-20% мыктылар катарына орун алат. Гүлжигит Алыкулов, Каймек. Бул оюнчубуз тилекке каршы кожонун топ менен камсыздап, же болбосо матаңдашты жазгырып, ийгиликтүү чабуул жүргүзө алышкан жок. Ошол себептен алмашууга кетти. Андыктан буларды 70-30% ийгиликсиз оюнчулар катарына кошо алабыз. Алардын ордуна түшкөн Бекназ Алмазбеков атаңдашты кара күчкө салып, чабуулга көп кошулуп, тынымсыз алга жылгандуу менен көрүнүп турду. Андыктан жакшылар сабында албетте. Эрбол Атабаев түшкөндө Алимардан дагы кыйналбай экөө жакшы пастар менен алдыдагы оюнчуларды топ менен камсыздап турушту. Өзөктүү оюнчу катары көрүнбөсө да, Адылжан экөө бир топ катар кара жумуштарды аткарышты жана 60-40% ийгиликтүү оюнчулар сабында. Жана талаадагы көрүнүктүү оюнчу Кожо Джоэл өзүнүн кызматын жогорку деңгээлде аткарды. Эң жөнөкөй алгачкы голдо байкасаңыз коргоочулар менен жөөлөшүп жыгылды. Кайра турду, дагы секирип топту сүздү жана гол жаратты. Пенальтини голго айландырды. Тыным албай чуркап берди. Ошондуктан аны ийгиликсиздер сабына кошуу туура эмес чечим болот. 80-20% мыктылар катарында. Башкы машыктыруучу Лесисинга келсек, мурдагы оюндарга караганда кече жакшы оюндарды алып барды. Алмаштырууда дагы сонун жүрүштү жасады. Кайрат менен кечин жоктугун белгизбей оюн тартуулады. Ошондой эле 0-2 эсебинде жеңилип баратканына карабай, алдыга Кожого жардам иретинде чабуучуларды түшүрүп, курч мүнөздүүлүгүн эми тартуулап баштады. Ошол себептен 70-30% жакшылар сабында кечеги оюнда. Эң негизгиси 100-100% жакшылар деп күйөрмандар курамасын айтамын. Бирок болгон 4-сектор күйөрмандарын ордуна отурбай, тамактары бүткөнчө, алы күчтөрү кеткенче, көздөн жаштар акканча, оюн бүтүп оюнчар үйүнө кайтканча колдогон күйөрмандар тобу мыктылар сабына кошулат. Ал эми кээ бир четте отурган күйөрмандар тилекке каршы ийгиликсиздер сабына кошсом таарынбайсыздар деген үмүттөмүн. Буюрса кийинки оюндарда дал ушундай мыкты дем күч бере турган болсок, башка оюндарда жеңүүгө толук кандуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Алдыда дагы Катар жана ошондой эле Бириккен Араб Эмираттары мына ушул Дөлөн Өмүрзаков стадионго келет.
эгерде дал ушундай колдоп бере турган болсок, аларды жеңүүбүзгө шек күмөн жок достор. Анықтан алға Қырғызстан, алға Ақшұңқар.